биз үчүн мына чоң жеңиш деп айтып калдык. 15-3 эсебинде жеңген кыргыз көкбөрүчүлөрүн даңазалап, аларга алкыш айтып, жана керек болсо ушул улуттук спорт түрүнө өзүнүн ырын дагы арнап, бийин дагы арнап келген биздин замандашыбыз, жигитибиз бар экен, Кылыч Эдик. Назарыңыздарда. Кутман таңыңыз менен, Кылыч мырза. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы, Кутман таңыңыздар менен. Биргеликте болсуң, Кылыч мырза. Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы. Чачыңыздын жасалганына караганда жакшы экен да? Жакшы. Айтыңызчы, өзүңүздүн негизи мындай сахнада алып жүрүүңүз, формаңызга карасак, ырдагандырларыңызга көз сала турган болсок, дагы бир ирет сиз кыргыз эстрадасында, кыргыз шоу дүйнөсүндө этника темасын алга сүрөйүн деп бакка далаат кылып жаткан учуруңуз экен да. Сиздин пикириңизде этника жана этикалык музыка кандай бир өзгөрүүлөргө дуушар болушу керек? Негизи эле сиз өзүңүздү ушул музыкада кандай сезесиз? Чоң рахмат. Бул этника деле ырдап улантпайм. Бул көкбөрү деген эле этно болуп атат, этно стилде болуп атат. Ошо Себептери? Себептери биз атайын көчмөндөр оюнун арнап жазганбыз көкбөрү үстүнө. Ошо этно стилде кылалы деп формасындагы, ырдын аранжировкасындагы, стилиндагы ошону этно стилде кылдык. Сиз канчалык теңелишиңиз ушу сиздин ырыңызды уккан көкбөрүчүлөр 15 бир 5-3 эмес, бир 15-3 эсеби менен утуп кое алышыбы деп негизи бир ырдын адам үчүн бере турган күч кубатына ишенесизби? Биринчиден эмгек кылсаң баары жакшы болот деген үмүттөмүн. Биринчиден өзүңө ишенишиң керек, алдыга умтулуш керек, бардыгын аягына чыгарыш керек. Ошондо бардык көкбөрү оюнчуларына жакты деген үмүттөмүн. Ошо. Сөзү болду, кимге таандык? Бул ырдын сөзү Ак Жолтой Канатбек уулу деген жаш акын бар. Биздин белгилүү акын Майра Керим кызынын уулу. Обону болсо белгилүү аранжировщик Эрнест Жошовго таандык. Аранжировкасы, голасы бааты. Эң сон. Азыр биз көп көрөрмандардын, телегөрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытпай, сизге жана сиздин ырыңызга кезекти берели. Алдыңыздарда Кылыч Эдик. Ырдын аталышы көкбөрү, толук аталышы. Эксклюзив, достор, кымбаттуу телегөрүүчүлөр, эксклюзив. Эч кайсы жерде болбогон, башка жерге бир конбогон Эдик Кылыч көкбөрү аталышындагы ыр чыгармасы менен. Жигиттин кайраты, эбегисиз айбаты, эзелтеден көкбөрү, эрендердин таймашы, азаймаган айбаты, абалтадан көкбөрү, арстандардын таймашы. Тупарынын жалында каруу кол карышкан, жула кире тартышып, алышкандан алышкан, алка шалка тергетип, атын минип тердетип, алдырышпайт намыстан. Ак сакалдуу атаңда, ак элечек апаңда, бар сүрөп кыйкырып, олтурушту катарга. Эрлер мыкты ойносун, элим көрүп тойбосун, айкөл манас колдосун. Мырзалардын бектери, көк жалдары көктөрү, ата салтын арытпай алып келген көктөрү, урпагыңдын жанында, улдарыңдын канында, агып келген көкбөрү.
Азаматсың Кылыч. Азаматсың. Көк бөрөнү өзүң бир мындай ойноп көрдүң беле? Мүмкүнчүлүк түздү беле жашоодо? Көк бөрөнү ойноп көргөн эмесмин. Ат үстүндө эптеп араң менен корком алып каттан абдан. Азыр Үйрөнөбүз. көк бөрөнү ырдагандан баштап кызыга баштадым. Жакшы. Негизи спорттун улуттук түрлөрү боюнча дейли көк бөрө гана эмес, ордо, балким тогуз коргоол, мангала, кыргыз күрөш, алыш кайсы түрү менен кызыгып, кайсы түрүн өзүң ойноп көрдүң эле ушул күнгө чейин? Кыргыз спортунан ауыл жактарын ойноп көрбөптүрмүн. Себеп дегенде азырынча эмеден өсүп келатам, ал жактарга кызыга элекмин. Бирок жагат сөзсүз түрдө. Негизи музыка дүйнөсүнөн сырткары өзүң кайсы тармакта окуйсуң, кайсы жакта өзүңдү дагы көп тармактуу болууну каалайсың балкимдир? Азыркы учурда мектеп окуусун бүтүп, музыкалык колледжге тапшырдым. Таштан Эрматов атындагы музыкалык колледжи. Ошол жакта 1-курста окуп жатам. Музыкалык билимимди өстүрүү үчүн, өнүктүрүү үчүн. Деле бүгүн Кылыч Эдик мына бүгүн суйкайып алдымда турат. 10 жылдан кийинки Кылыч Эдик ким болушу зарыл? Кыялдарың тууралуу да сурап өтөлү. Ким болуу кыялданасың? Кыялдарым абдан чоң. Кыргыз элине эле эмес, бүт дүйнө жүзүнө жөнөкөй ырчы эмес, мындай чоң деңгээл менен таанылгым келет. Ошондой кичинекейимден бери кыялдарым бар. Буюрса баары орундалып келатат. Буюрса баары жакшы болот деген ойдомун. Жакшы, бир соңку суроо болсун. Жашоодогу мындай өзүңө алып жүргөн урааның барбы? Бир девиз деп койдук го. Ички туюмунан чыккан девиз. Кайсы ураан менен жашайсың? Алдыга жана алдыга. Алдыга жана алдыга. Артка жол жок. Айда биз дагы сага ыраазычылык билдирели. Кылыч ыраазычылык билдиребиз. Кылыч Эдик бүгүн бизде конокто болду. Мына ушул жигит өзү айтмакчы. Алдыга жана алдыга. Ал эми алдыда биз менен сиздерди жаңылыктар күтөт.